Атактуу ислам алымдарынан бири Ибн Хаджар Ал-Асқаланидин Ад-Дурра Ал-Камина аттуу китебинде мындай бир окуя баяндалат. Бул монголдордун чыгышта Кытайдан батышта Европага чейинки өлкөлөрдү багынтып турган учуру болчу. Христиандар ошол кездерде дүйнөнү титиретип турган монголдорду өз диндерине тартуу үчүн токтобой дин таратуучуларды жөнөтүшөт эле. Монголдордун чоңу залым Холаконун байбичеси Тогуз хатун христиан болчу. Андыктан Холако бул христиандарга дин жайылтуулары үчүн бар мүмкүнчүлүктөрдү жасап берет. Күндөрдүн биринде христиандардын чоңдорунун бирөөсү дин таратуу үчүн монгол жергесине жетип келет. Ошол кезде монголдордун бир аскер башы христиан динин кабыл кылган үчүн топтолушуп, майрамдашып жатышкан болчу. Бул майрамга конокко келген христиандардын чоңу монголдорго пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды кемсинтип, сөгүп, өз диндерин мактап дават кыла баштайт. Ошол жерде байланып турган бир ит бар болчу. Бул капыр пайгамбарыбызды жаман сөздөр менен сөгө баштаганда, жанакы байлоодогу иттин тынчы кетип, христианга карап катуу үрө баштайт. Муну байкаган бирөөсү: "Сен Мухаммадка тил тийгизгениң үчүн бул ит сага ызаланып жатат" деди. Ал капыр: "Жок, бул ит менин колумдун кыймылын көрүп, мени урат болсо керек деп үрүп жатат" деди. Кийин ал христиан ан сайын аша чаап пайгамбарыбызга жаман сөздөр менен доомат кыла баштады. Ошол кезде жанакы ит кутуруп кеткендей эле ызаланып, арсылдап үрүп, катуу жулкунуп, байлап койгон чынжырын үзүп, сүйлөп отурган христианга атылып барат. Жана бар күчү менен аны кокусунан тиштеп, анын мойнун үзүп жиберет. Ал христиан нак майданда жанынан айрылат. Бул окуяга ошол жерде күбө болуп турган 40 000 монгол иман айтып мусулман болот. Субханалла. Аллахтын сүйүктүү элчисин сөккөн, кемсинткен акмактар бүгүндө аз эмес. Бирок эң өкүнүчтүүсү, мен Мухаммадтын үмбөтүмүн, мен пайгамбарымды сүйөмүн дегендердин ичинде жанакы ит желек болбогон мусулмандар канча.